Урматтуу мекендештерим, үй салыш маселесинде Бишкекте өзгөчө катуу жарышабыз. Паланчанын үйү мынча болуп калыптыр, мындай этаж үй салыптыр, же мана паланча сөрүдө үй салыптыр. Биз урматтуу мекендешим айыл жергелеринен мындай кыдырып келсеңиз, өзгөчө Кыргызстанда паланчанын үйү мынандай сүйлөшкөн темасы продуктаны кымбаттап арзандагандыгы жана үй салгандыгы тууралуу сөздөр кетет да. Өзбекстанга эле түшсөңүз канча үйлөр окшош. Мына жерлерди карасаңыз, мына жагы бүт окшош. Айтайын деген маселе эмне, урматтуу мекендешим? Үй салуу үчүн бул дүйнөгө келбедик биз. Эртең өтөт экенсиң, үйүңдү балаң бузат дагы бир мусорго, өзүң өлсөң, о кабырга экөөң эки жакка мынандайча кетесиң. Не болду? Бир өмүр мусорго кетип калды, урматтуу мекендешим. Сен өмүрүңдү үйгө арнап койдуң эле, өмүрүң мусорго кетип калды, урматтуу мекендешим. Айтайын деген максат эмне? Ооба, үй салыш муктаждык, салышыбыз керек, бул көчөдө жаша деген эмес. Бирок жарышуудан не пайда? Бул жагына 6, бул жагына 6, 12 комнат үйдүн сага не кереги бар? Сен Бишкекте арендага берсең, бул жөн маселе. Адамдарды жашатып сооп табайын десең, бул жөн маселе. Бирок жөн эле эл көрсүңө, кожо көрсүңө салып коюштун не кереги бар? Кожо көрсүн экендиги дайын эле, анда неге временке салып чыгып кеттиң ал үйдөн? Баягы жаңы турсун, конок келгенде киргизебиз, мактанабыз деген маселе болот да көп учурда. Урматтуу мекендешим, мусулман бир тууганым, ойлонойлу, ойгонойлу. Көп ырым-жырымдарга, баягы ашыкча салттын бизге кереги жок. Туалет саласын башыга, ал кошунаңа 5 метр жакын дейт, коштосуз. Маданиятыбызды түшүнүүбүздү оңдошубуз керек. Сарай салабыз, бука багабыз, жемдеймин деп өтө күчтүү ниеттерди кылабыз дагы баштайбыз. Эми сарайды бул жагы 12 метр, бул жагы 10 метр салабыз. Урматтуу мекендешим, ойлонойлу, ойгонойлу ушу маселелерди.